Бишкек архитектуранын сунушуна ылайык сырткы жарнаманын тексти, андагы маалымат, жарнама тактайлары жарашыктуу турушу керек. Мисалы, текст көлөмү 30-50 см болууга тийиш экен. Адистер талапка ылайык келбеген дарыкананын сыртында илинген жарнактын мисал иретинде көрсөтүп берди. Бир эле имаратка көп жарнама орнотуп алышканда, неман деп бир чоң размерде, кичирээк размерде, ар кайсы тарабынан коюп алышкан. Ошондой эле мыкты үлгүдө орнотулган жарнакты дагы көрсөтүштү. Баннер чаптабастан көлөмдү товардын өзүн чыгарып, артына фон коюп аккуратный кылып, ошол эле жерден вывескасындагы аталышын объемдук буквалар менен büyüskөн кылып жакшынакай коюшкан да. Рыспек уулунун айтымында буга чейин Манас проспектисиндеги имараттардын сырткы көрүнүшү боюнча эскиздик үлгү долбоор бекитилген. Ага ылайык ишкерлер көрүнүк жарнактарын иреттеп алышы керек. Тартипке баш ийбегендерге чара көрүлө баштаптыр. А здесь подложка черная, и что нарушает целостный вид всего фасада. Мы выдаем уведомление на то, чтобы демонтировали подложку. Сиздер жаңы эле бизге неманды көрсөттүңүздөр, аларга билдирме берген жоксуздар? Неману, потому что вот здесь мы проводим, у нас сегодня именно демонтаж по улице Манас, а Неман мы вам показали как для примера. Шаардагы көрүнүк жарнактарды иреттөөнү адистер шаардын дизайн коду деп коюшат экен. Дизайн код тил жөнүндө конституциялык, шаар куруу жана архитектура, турак жай кодекси мыйзамдарына ылайык иштелип чыгыптыр. Долбоордун максаты имараттардын баштапкы абалын сактоо жана борбордун көркүн жакшыртуу. Шаарыбызда жарнамалардын жарышы болуп жатат бүгүн. Кимдин жарнамасы чоң. Ошолорду бир иретке келтирип, аккуратный иретке келтирсек жакшы болот эле. Себеп дегенде алар жарнамалар чоңойгон сайын бул имараттын өзүнүн көркүн жоготуп атат да, шаарыбыз өзүнүн көркүн жоготуп атат да. Адистер интернеттин заманында сырткы көрүнүк жарнакка караганда онлайн жарнамага көбүрөөк көңүл бурууну сунуштайт. Соц тармактардагы профилди активдүү жүргүзүп, кызыл-тазыл болгон текстти ошол жакта колдонгон ылайыктуу. Болбосо шаар килейген айылдан айырмасы аз. Сайфуддин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.